Арбаңыздар, ала тоғылық қалқым, Ақтаңдай телегөрсөсі қайрадан сіздердің назарыңыздарда. Бүгінгі Ақтаңдай телегөрсөсін біз жалпы Қырғыз жергесіндегі теле-радио қызматкерлерінің кесіптік майрамын арналып отырады. Қош келіпсіздер. Бүгін біздің студияға Қырғыз Республикасының маданиятында емгек сіңірген екі бірдей біздің ұстатымыз Өмірбек Ермекбаев, Мейманбек Қасымов, жана біздің Ақтаңдайдың жаш бір кезде жаныбызда жандап жүрген ушул окуучуларыбыз, шакирттерибиз, Төрөбай, бул жакта Чачыкей, Сапар акын, мына Нурсултан деген биздин ушул жаш төкмөлөр келип отурат. Баарыңыздар куш келипсиздер. Анда а дегенде ушул менин эң ушул жаш кезинен мындан 30 жыл илгери деп коеюн, ушул алгачкы жетелеп ушул сахнага алып келген окуучум Төрөбайга кезек берели. Төрөбай ушул бүгүнкү Ақтаңдай көрсөсүнүн башын ушул ыр менен баштап бер. Kaşıp çıkan sanatım oğup durinin ağayın ılgap alıp canıma ben ırdan egine çağayın söylöttü halkın özünü söz törösün salayın kökölötü gönüldü kögültü rottoy janayın kögültü rottoy janayın. Adil bir bolson zamanға, adil bolgon adamға, қара қылды қақ жарған, қалыс бол жақшы жаманға, қадырың билет қалқанда, қалқ қадырың билбесе, анда қалыстықтан не пайдан, ай қалыстықтан не пайдан. Hakikatçıl bolbosoң, атуулдугуң не пайда, бир башыңды ойлосоң, батырдыгың не пайда, жаш болсоң оттой жалында, жакшынын жүргөн жанында, жалага тагдыр туш кылса, жаманга мөгдөп жалынба, сыйлабасаң алганың, жар болгону не пайда, сыйлабаса да балдарың, бар болгону не пайда, баалагандай сен алтынды, баалап жүргөн баркыңды, үйгүлөгө туу болгон, ийеси деген даңкулу, болбосо турмуш не пайда, барга бириң жок болсо, андан адамга жашап не пайда, адамга жашоо не пайда. Atың bir бас-бас болған соң, кемингенің не пайда, бойың бір пас-пас болған соң, берілгенің не пайда, құр пейіл күтіп чирембе, құдурет болса сендегі, теке берді қылбағын, тең көрбей тең күшпенденді, қошнаңды салып ой пайға, қолтығына таш қатып сен, қодыласаң не пайда, қодыласаң не пайда. Өтүнүт сөзүң укпаса, өкүнгөнүң не пайда, көзүңдөн жашың чыкпаса, өкүргөнүң не пайда, Кудай бирдей жараткан, кул пенденин бардыгын, жашоо кыскан өмүр гүл, жадырап жүр ойноп гүл, жадырап жүр ойноп гүл. Яқтың еліп көріңі, тарталбасаң не пайда, ақиқат сөзді көріңі, айталбасаң не пайда, оқубасаң қатарлап, китепті жиып не пайда, ет албасаң жалындап,
Tütöp bir kıyıp ne payda, sulular seni süylese, sokkan kanın ne payda, başkaga süyküm karasa, kızgan kanın ne payda, mahavat gülün ıyık gül, göz yosun açıp caynagan, kondurbasan alşağına, anda köpelek olup ne payda, anda tütöp bir kıyıp ne payda, anda adamga caşo ne payda. Ой, рахмат. Кыргыз журтчулугубузга белгилүү акын, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер болуп өттү окшойт. Ташмияшевдин сөзүнө таандык чыгарма. Мен бир кезде ушул обон жараттым эле. Мен азыр өзүм таң калып атам, чындап эле баягы төрөбай унутпай толук бардыгын жаттап урдап жүрөт экен. Рахмат. Эми биз ушул бүгүн Актаңдай телекөрсөсүндө ушул теле радио кызматкерлери ушул көрсөтүүнүн көркүнө чыгарып келген сиздер айрыкчачы, жалпы ушу теле кызматкерлери. Анан эми бир кылчайып Мейманбайга мына тарыхка бир кайрылыкта эң алгачкы 2001-жылы 14-апрелде өзүңүз редактор болуп, мына Сулайман тоонун этегинде бизде музейдин алдында биздин ошол улуу акындар Токторбай Жунусов, биздин Шамырбек акын, бардык ошол биздин жаш акындар баары катышып туруп ошол жерде алгачкы көрсөтүү тарттык эле. Ошону кичине үзүндү берели да анан кийин кеп улайлык. Жаштардын арасында жандандыруу максатында ушул Ордолу Ош жергебизде Актаңдай эл аралык фестивалы өткөн. Ошол фестивалдын жеңүүчүлөрү төкмө акындар Токторбай Жунусов, Жипара Арзыматова. Ey sallamdaşı bırdamak, akındardın sal teken, Toktogulu menen cengi yok, hakkından çıkan alıp eken, Niyazalı Ekmembet, korgalıcı baş bolup, Vatot ayırıcı kaş bolup, bardığı tegizi alıp eken, uşulardın ırdagan, bardığı kırgızı car çeken, barpı tuzaktan çıkkanı barpınar, suladan sözlü salı çeken, kuvanışı velderi, barı upukal çeken, alım kulu kalı, Osman kul, kırgızdın bolgan yermege, ayavay tögü ötkendeyt, alat odan termene, uşulardın bardığın, uyuşturup oturabız, bugün buna bulu jerde, Aktаңдай деген akındık, oşo bulas içinde, yakşı oldu örnögü, buna bizge bergeni, kızık bolup süylesem de vermenen, açsam dep gelipsin, Jiparkan bugünüm emmenen, uşulardın bardığın, aytı ötkünü Jiparkan, bir çetineni katarlap, bölü ötkünü Jiparkan, bardık jaktan Akındaya tögü ötkünü Jiparkan. Tonu geri degen, ak kalpak kırgızı kalk eken, ak toylardan aytışkan oy avaltan akın salt eken, egiz biri tonu geri degen, degen men kırgızı kalk eken, ezelteden ırdaşkan ovlesila yakındarıtın salt eken, Allah tokurtu günü menen, şerbeti yaşılı türmenen, Jamangan Jipar külmenen, nasibim buyurup kalıptır. Ataklı akın Toktorbay, bugün aytışka çıktım siz menen. Ataklı akını Toktorbay, 60 yaştın açtınız, arvıtıp yoldu bastınız. 6 yıldan bu jaka, el jürtü jürüp kıtırıp, köp rahmat aldınız. Ataklı Kırgız elime, tanımalı bolup kaldınız. Andemese tokaka, aytışlarga kelgende, darya suday taşkansız, neçen ırılardı, ırıdaşıp gülgen açkansız. Canıdan ırıdap kelgende, ırıdaşıp tokom menen, yüzümdü menin açkansız. Ağa dep sizdi sıylaymın, urmattap bugün ırıdaymın, ulu dep sizdin sıylaymın, bugün uçuraşıp ırıdaymın. Antkeni mına elimde, jadıragan jaz gelip, jalpı jurtum kuvanıp, dıykanдар turat mınan tip, jerin aydap ulanıp, jadıragan gülü çıgıp, körp berip turat elime. Mına bugün ırdaylı, ırdağınız tokon akangay, köngülü vursun elime.
Мына кадырман телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүнүн эң алгачкы тартымына күбөдөр болдуңуздар. Эми кеп кезегин Кыргыз Республикасынын маданиятты эмгек сиңирген ишмер биздин устатыбыз Мейманбек Касымовго берели. Мейманбек ага, эми көрсөтүүлөрдүн баарын Актаңдайдын башынан жүрөбүз. Деги эле ушул элдик өнөргө, акындык өнөргө, ал кездеги айтыш өнөрү, дастан өнөрү, манасчылык менен ырчылык өнөрдүн мындай бир өзүңүз көз чаптырып айта кетсеңиз да, азыркы акыбалы, мурдагысы орду кандай эле? Эми чындыгында бүгүнкү көрсөтүү өзгөчөрөөк болуп турган экен. Ушул биздин кечиптик майрамыбызга туш келип калыптыр. Ошондуктан бул тармак абдан чоңойгон, радио, телевидение деген көп, анда иштеген кызматкерлер көп, мына мамлекеттик болобу, менчик болобу, ошол теле менен радионун түйшүгүн тартып аткан биздин коллегаларыбызга ошо майрамдары менен куттуктап коесок. Рахмат. Эми чындыгында баягы кыргызда сөз бар. Баланын туулган эмес турганына сүйүн дегендей, мына телерадиода бул ар кандай көрсөтүү, уктуруу аны тургандай болуш керек. Кээ бир көрсөтүүлөр 1 жылда, 2 жылда барып жок болот. Кээ бир көрсөтүүлөр мына өзүң айткандай, өзүң алып келаткандай, Актаңдай мына ошо 2001 болгон болсо 19 жыл. 19 жыл болот. Шундан бери иштеп келаткан экен. Бул демек өзүнүн изин, өзүнүн көрүүсүн, өзүнүн жакшынакай жүзүн тапкан көрсөтүү. Мына бул көрсөтүүлөрдүн бардыгында мына өзү күбө болуп жүрөбүз. Кээде бир кандайдыр редактор жакшы дымак менен баштайт да, 2 жылдан кийин эмнегедир энергиясы түгөнүп, ушундай бир көрсөтүү уланбай калган учурлар бар. Кээде болбогонуна жерден бир жетекчибизге жакпай калган учурларда жабылып калат. Ошону мисал келтиргеним, мына өзүң баштап анда филармонияда иштетилең. Ооба. Ушул Актаңдай акындарыбыз биздин түштүк жакта ошону улаган, ошону демөр кылып, алдыга сүрөй турган бир көрсөтүү ачсак деп 2 жолу мына жөнөкөй көрсөтүүлөргө катышып жүргөнсүн. Өзүң да жаңыдан баштап чыгып келаткан. Ошондо мен элим билгенден Бердибек Матсаковго келгенбиз Бердибек ата. Матсаковго чейин ошо өзү эле акындар ошондо биздин Токторбай Жунусов дегендер аксакалдар. Ошолар 50ден ашып 60ка жакындаганда акындык өндөрдү кичине баштап. Султан ака Боролдоевдор. Ооба. Анан жаштар кичинеден. Анан ушул көрсөтүүнү бир кандай кылып ачсак деген ойдон анан биринчи көрсөтүүбүздү ушу Актаңдайды жана өзүң айткандай музейдин алдындагы жашыл апрель айы. Сону мына кадрда көрүнөт. Жашыл чебер, жакшынакай болуп. Ушул жерде мына кээ бирлер көзөтүп өткөн кишилер да жүрөт. Ооба. Бул эми 19 жылда кыйра айырмасы. Төлөн акебиз бар эле ошол Төлөн Нишанбаев деген Нишанбаев киши отурат кадрда. Ошондон кийин көрсөтүү, биринчи көрсөтүүнү эфирден бергенден өзүм редактор, өзүм режиссер болуп тартып, операторлор бар, Искендер Апиев деген оператор бар, ошо тартып аткан негизги оператор. Кийин ошо эфирден берилгенден кийин ушул ой туулуп, анда төрагабыз Бердибек Матсаков ушул ой менен киргенбиз. Ооба. Ушул мындан ары улантып кетелик. Ушундай улантсак болот деп, жанагы айткандай көрсөтүүнүн келечеги кандай? Бул нанда уланып кетет, болуптур. Эсептесек анда чынында 5-6 акын менен мында алганда көрсөтүү 1 жылга жетпей кайра өчүп токтоп калышы мүмкүн. Жок, шүгүр анан кийин элибиз деген эл деген өнөр бар экен. Азаздан, айылдан, аяк бияктан чогулуп көрсөтүү уланып барып, мына өзүң билесиң, мен бир 10 чакты көрсөтүүнү режиссерлук кылып, редакторлук кылып алып, монтажда чогуу отуруп жүрдүң. Өзүңдө кызыгуу нар жакта бар экен, ушуга ушу көрсөтүүнү улап кетсем деген чын ниеттен аракет бар экен. Кийин баш аягы менен абдан бул жагына Омин өзүң жакшынакай бисмилла деп баштай бер деп, мына ушул күнгө дейре Кудайга шүгүр жакшынакай алып баруучусу дагы, редактор дагы алып барып жакшынакай болду. Бул деген көрсөтүү бери жагы 20 жылдай убакытта иштеп атат. Ооба. Болгондо да жөнөкөй эле мына күндөгүдөй эмес, эң сонун акындар эл аралык кайтыштар өттү. Төрөй өзүң катыштың. Сапардар ошо кийинки келген муундар, анан сонун канча акын кыздарыбыз, балдарыбыз чыкты. Кайтыштарга катышып чыгышты. Чоң-чоң көрсөтүүлөр, сынактар, фестивалдар өтүп атат. Мунун бардыгына бир адамдын ошол жигердүү эмгеги, аракети көргөн кишиге отуруп жарым саатта көрүп туруп деп коюп чыгып кетебиз телекөрүүчүлөр. Bunun артында қанша түйшік, монтаж деген, тартым деген бар, чакырыш керек, қонақтарды, шыл саяқты түйшігі бар.
Демек, Құда қаласа, бұл Ақтаңдай көрсөтүүсү дагы келечеги бар, ишенич бар. Бұл жағына аşağı ийгилик каалайбыз. Рахмат, сіздердің дағы мына барлық кесиптештерди майрам менен куттуктайбыз. Мына чындап эле Мейманбек ага айткандай 5 жыл редактор болуп, ошол 2001ден 2005 жылга чейин ушул киши өзү редактор болуп, режиссерлугунда өзү мени алып барчу болуп, мен ал кезде бул жакта иштебейт элем. Анан 2005 жылы атайын штат ачылып калып туруп, насип кошулуп, мына эми катар сиздер менен коллега болуп иштеп калдык. Эми кеп кезегин биз ыр кезегин 40 жыл бурун биздин атактуу болуп калды. Жалпы Орта Азия эл билип сүймөнчөгүнө ээ болду. 14 жашынан бул жигитти да мен өзүм жетелеп келгенмин. Айылынан барып, ооба. Сапар Зулпуевке кезек берем, Сапке келем. Өзүң бир айтыштардан айтып берем, элди кызытып берем. Рахмат барыңыздардын болуп аткан ушул телерадио кесиптик майрамыңыздар менен. Эки устаттын алдында атактуу десеңер кызыктай болуп кеттим. Ээрчитип жүрүп баягы илгерки эстекем эскерген экен, ал экен мени жактырып, Осекем берген тапшырып деп. Анан Төкөм жактырып, Абдыал экем Төрөбайга тапшырып, азыр ушу бирге иштеп жүрөбүз. Мейли эми баягы сценарий боюнча кете берели. Алымкул акын менен Токтогулдун башынан өткөн кызыктуу окуясынан бирди айтып берейин. Токтогулдун сабагын алып, таалимин алсам дегенде ак эткенден так этип жүргөнмүн дейт. Bir gün Toktogul gelip kaldı deyip Tokoma жолугуп, анан Карасуу деген жайлоодо чоң той болуп аткан экен, ошол жака барып ырдап атабыз дейт. Мен ырдап атам дейт. Ал экен Током сөздөрүмүн аласын түзүп, маласын тартып атты дейт. Ошондо ал экен баштап атат мынтип дейт. Erçip geldim ağamdın elge aytamın salamdı. Erkek ayal bek durursun esen bir kalkım aman bu deyt anda tokum. Erçitip geldim silergen erbegen çapçaş balamdı. Esimden çıkıp topçu ay bu özün orduna jürgön karaldı. Eyvallah. Tokondan ülgün alvasa topu dayvalan ösövü. Tolukşup geldim aldığına tolkuğan gövelesem bir deydan da topum. Bir jagın aksay karasu al kaldından akkan özönü. Alım kulvalam tanıp al buna ağandın uşul özeli. Deyip el menen uçuraştırsak ele bir karager atçam bastırıp gelip ayalдар tengdigi jakında oldu. Bir ayaldardı makta vurdu bayсың deyt. Kanday kılsak dep karap dursak çında öyle ar jakta bir sörüdө jalan ayalдар oturat eken. Oşa jaka atты bastırıp bardık. Biz bara jatkanda ele deyt al ekem. Tokom geletat degen tolkun araladı deyt. Bari tüzdönüp joluktarını oңдоп көйнөктөрдүн этектерин жаап отуруп калышты дейт. Анан ырда дедим дейт. Эми аялдар тандап ырдамай болуп калды. Бир кара тору келин отурган экен. Кандайды болот экен, ушу Токомго кара тору жагап экен деп мынтип ырдап атам дейт ал экен. Кыйкырсак кан тете тoko, tetigi kalem kaş kara torunu. Anın sizge jakpayбы, turgan turpat formu deyman da Tokom. Evalamağa aldı tengge jetkirgen bul hakikat Sovet jolu. Kara toru jengeniz kavagın bürke oturat menin katırvasın şorumu. Kaldastavay tura turu tavular andan dağı sonunu. Tokom'a kara torusu jakpay kaldı. Al jagırağında oturgan kızıl torusu oturat, men de sululardın birimin degensiz. Emi Tokom'a kızıl torusunu ırdap göröйүн деп torup duram deyt. Oy kızıl dedirgen Toko kızıl tildin çeveri. Kıykırsak kan tete Toko tetigi kızıl toru jengeni. Kıygaç kaç sonun turbayбы, Tokon oyuna tuğra gelevi deyt anda Tokom. Evalam kızıldı görsen kızıgıp, kıyalın senin buzulup, kıykırı vırdap durasın kızıl toru jengeni. Kılçakta vay tura tur, avalı bir aylanıp geleli. Tokoma kızıl torusu da jakpay kaldı. Kanday kılsam, kaysınысы jagat dep karasam çında öyle birinci görübey kalıp turmун deyt. Tör jakta 5 kavat berbeş şurusu var.
Ак жуумал сонун ак жоолук салынган сулуу келин отурат дейт. Акырын токомо шуурап садаң кетейин токо тигин ырдаса кантет десем, абийир болуп айтканым жагып калды окшойт, ырдасаң ырда Жубарымбек дейт. Ошондо ал экен минтип ырдап атат дейт. Ой пейилиң сүйдүң ырдайлы токо 5 кабат бермес шуруну. Анын сизге чакпайбы токо бир турган турпат форму дейм анда током. Ой безилдеген Жубарымбек мен деле сүйөм мунуңу. Мени мактар бекен деп ак келин бизди карап турубу. Белгилеген чырагым бай эле бетиңден аппак нуруң. Токомо жагып калгандан кийин ого өтөр көкөйлөтүп мактап атам дейт. Ак бетинин актыгы токо пияланын агындай. Ак бетинин кызылы көрчүң ак тооктун канындай дейм анда током. Алым кул болдуң кубараң ак келин сага табылбай. Асылы о балам бек карба мына алтындын жолу момундай. Деп аялдар теңдигин тамашалашкан экен. Мына акбары менен самсалы деп баягы бекеринен ушул Токтогул менен Алымкул ырдаган эмес, бул тарыхта сакталып калды бул чыгармалар. Эң баягы айрыкча ушул акындардын Токтогул акын менен ушул Алымкул акындын сулууларды даңктап даңазалаган бир өзүнчө бир айтышы ушул да. Эми Өмүрбек ага сизге келелик. Мына ушул эл-тэрдин түптөлүшүндө негизги эле ушул телевидение биздин азыр эл-тэр болуп мамлекеттик радио компаниясына айланганга чейин ушу түптөлүшүнөн эң алгач башынан бери иштеп келатасыз да. Анан эми өзүңүз телеоператор катары жалпы эле ушул элдин канчалаган залкарларды бизге чейин канчалаган нечен деген улуу инсандар өттү, ошолордун баарында ушу көз алдыңызда тизмектеп өткөн чыгарсыз. Азыр мына эл ырчысы эстебестен баштап Ашыралы, Тууганбай не деген бир керемет залкарлар тарттыңыздар да. Сиз эми бул жагынан өзүңүз ушул акындык өнөр, негизи эле мына студияга келген залкарлар, ошол көрсөтүүлөрдүн өзүнүн кадыр баркы, наркы дегендей. Эми телевидение тарыхында азыр Мейманбек досум туура айтып кетти. Жанагы ошол силер Актаңдайды ачкан учурда азыр өзүң айттың залкар Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, булардан кийин бир эле Замирбек калды. Эми төкмө акындар жок болуп кетет деген оош кыйыш маалда коркпой ушуну ачып, Мейманбек өзү редакторлук кылганда мен ошол учурда өзүнчө бир өзүмдүн жеке көз карашымда кандай болор экен бул Актаңдайдын жашоосу канча жылга созулар экен дедим эле. Мына азыр 19 жыл болду деп айтасыңар, мен жылындары эсимден чыккан экен. Бирок ошол учурдагы айтылган жанагы оош кыйыш маалдагы сөздөр төгүнгө чыгып, мына чекеден жаштардан эми барды эле орусча болуп кеттик деп, төкмөлөр жоголот, орус тилине айланып калдык деген ушундай сөздөр болуп жүргөн да. Мен өзүмдүн көз карашымды гана айтып берем. Анан сен азыр айтып кеттиң бул жерде деп. Ушу телеоператор болуп иштегенден бери мен көп чозбой эле коеюн. Мына биздин эң дүйнөгө кыргыздар тааныткан, кыргыз десе Чыңгызды тааныйбыз. Чыңгыз Айтматовду дагы Өзбекстандын ошо тарых жазуучусу Пиримкул Кадыровдор дагы өзүнүн мына эски студияда жанагы 90-жылдары аларды да тартып, СССРдин канча баатырларын Малик Акчабаев, Сантараткан Юсупова, Саадат Ногойбаева деген, Тургун Машрапова деген эжебиз ошолор баарын тартып жүрдүк. Анан мен бир айтып кетер нерсем, ошол учурда телевидение, мамлекеттик телевидение деп бизде КТР болуп, биз КТРдин алдында бөлүк болуп бул жерде иштейт элек. Анан СССРдин ОРТси бар эле. Ушул телевидениелерди гана көрсөлүк. Азыр эми телевидение өнүп өсүп биздин Оштун өзүндө бир 10 чакты телевидение болуп кетти. Ошолорго салыштырып келгенде мына жанрларын айтып өтсөм, мына бизде Ыркесе бизден чыкты, Сармерден бизден чыкты, Кутман тагы ушундай көп передача, Кыттыгы айта берсек көп, кыска-кыска айтып. Ошондо келтирип мына азыр телевидениянын ортосунда көп мындай билмегени менен атаандаштык өкүм сүрүп атат. Байкалбаган атаандаштык бар да. Эми мен ошону айтып берсем, дүйнөгө белги болуп кеткенден жана КВН, что где когда,
жана полечидес, эми башкаларын айтпай койгон, ошолордо да иштеп келгенмин о жерде. Мына алардын өмүрү кандай узун болуп атат. Мына биздин Актаңдайга да ошондой узун өмүрдү, ошондой кандай десем, чексиз жашоону каалайм да. Биздин ар бир улуттун өзүнүн баягы орусча эркелен бренд деген сөз айтып атат, бренд эмес, бизде эн деп коелу, белгибиз. Биздин Актаңдайыбыз ошондой болушун каалайм да. Анан кийин сөздү көп узарта бербейин, эртеңки күнү бүт биздин кыргыз элинин телевидениясы, бул кыргыз элинин телевидениясы эртеңки күн 8 декабрь болуп калгандагы биздин Залкар режиссерубуз биринчи Токтогулдун киносун тарткан Балташ Кайыпов деген агабыз бар. Ал киши менен дагы иштештик. Мына Мейманбек экөөбүз, Мейманбек режиссер катары болсо, мен оператор болуп, Дооронбек Садырбаев деген устатыбыз болгон. Алар менен дагы иштештик. Эми ушул аксакалдар ушулар келип туруп, Акаевдин президент баарында келип 8 декабрды кыргыз телевидениясынын майрамына өткөрүп беришти. Мен ушу каалап кетемин, бүт кыргыз элинин кыргызстандык телевидение ишкерлерине майрамыңар жакшы өтсүн. Дайыма ушу жадырап жаркырап жүрө бергиле. Рахмат, кут болсун энди бардык майрам, бардык кесиптештерге, мына бизди тартып отурган, пультта отурган режиссерубуз Дауран отурат, Равил отурат, бу жерде Уруслан, мына Эркебай тартып атат. Бул жерде Данияр жүрөт, кыскасы көп бардыгычы биздин жамаатта. Эми ошол жалпы эле кесиптештерди жакшы бир шаңга, маанайын бир көтөргөнгө бул жакта биздин өзү дастанчы, ырчылык өнөрдү дагы өтө жогорку деңгээлде ырдап келаткан, акындыктагы жайы бар, анан көрсөтпөй келатат өзүчү. Чачикей Именова деген кызыбыз отурат. Чачикей келем, мына жалпы мына биздин азыр устаттарыбыз сүйлөгөн сөздү коштоп, эми өзүң бир ээргетип, эл журттун баары бир көңүлүн куштар кылып береме. Темасын айтса текси түшүнүктүү дегендей, Жумабидин Шералиевдин Ырдалды деген чыгармасын ырдап берейин. Өтүп жаш саны чаштарды бубак каптады, күз болгон мезгил сыяктуу, күндүн дамелин аттабы калсачы чиркин түбүдүк, ай түбүдүк, ай түбүдүк. Карбас болуп, картайбас болуп жашкары. Ой бәлі. Калсачы чиркин түбүдүк, ай түбүдүк, ай түбүдүк. Карбас болуп, картайбас болуп жашкары. Bir öttük kırlarda, balalık bizden urdaldı. Bası bir kımbat yaştıktın, bayanı emi ırdaldı. Baktılıp olsun atalara, yapalara yadandı. Aldardan görüp, kızlardan görüp cır kaldı. Vay vallahi. Baktılıp olsun adalara, yapalara yadanlar. Aldardan görüp, kızlardan görüp cır kaldı. Kançalık işke maşuba, karılık erksiz başura. Kar burun betten sokkon su, karıgat gözden jaş kulay. Kayrılıp gelir bolsoçun, ay bolsoçun, ay bolsoçun. Kayakta kalgan
қалған қапқайда қалған жаш қора. Ой бәле. Қайрылып келер болсочың, ай болсочың, ай болсочың. Қаяқта қалған қапқайда қалған жаш қора. Ой бәле. Қаяқта қалған қапқайда қалған жаш қора. Ой, рахмат. Чындап эле азыр Өмүрбек аба айткандай, ушул бир учурларда ушул Замирбек акындан кийин болду, акын чыкпайт кыргызда деген ушул кеп сөздөр болгон. Төкмөлүгөндөр ушу менен Төкмө акындар Замирбек акыркысы болуп калабы деп ушундай күмөндөр болгон да, божомол. Эми элдин уу чукуру эмес экен. Алла таала ушу кыргызга акындык өнөр, ырчылык өнөрдү берген экен. Кудайга шүгүр, мына колубуз куру болбой. Канчалаган акындар мына жамырап коз карындай жайнап чыгышты да. Мисалы 2001 жылы биз Актаңдай телекөрсөсүнү баштаган болсок, 92 жылы Актаңдай деп туруп акындар ордосун ушул акындык өнөргө айтышты. Мына эң алгачкы ушул баштадык эле да. Мына Кудайга шүгүр. Айтыш коомдук фонд түзүлдү, Жестаңдай түзүлдү дегендей ушинтип келатабыз да. Эми ушул Алла таала бул өнөрдөн бизди ушул эч убак айырбасын, ушул кемибесин өнөрүбүз дагы улана берсин. Бул жерде биздин кенжетайыбыз, шакиртибиз олтурат. Нурсултанга кезек берелик. Нурсултанда дымагы күчтүү, Кудай буйруса бир чоң бир орундарды, ушул чоң байгелүү орундарды жеңип, Кыргызда сап башына чыга турган өнөр ээлеринин бири. Нурсултан келеми? Сага дагы бир чыгармачылык ошол. Чоң рахмат. Жогоруда Сапакем айтып өткөн Токтогул атабыз менен Алдымкул Үсөнбаевдин атабыз жөнүндө тамаша айтып өттү. Ошол Токтогул атабыздын шакирти Алдымкул Үсөнбаевдин биринчи жолу кетмен төбөгө барып, Токтогул өрөөнүн көргөндөгү айткан акындын жери деген термесин айтып берейин. Саймадай коз жер экен да сай-сайдайра көл экен. Асман тирейт тоолору атактуу кетмен төб экен. Шарыгыйындей шамшыкал түгөнбөс тустун кен экен. Айланасың ала тоодан арасы толгон мөмөкен. Алтын жак Жестаңдай аны ошол акындын өскөн жер экен. Алчамисте жаңғағың айқалышып иілген. Арқар құлжа төрді ойноптан елігі қырда түйілген. Таласы пақта тосу кен, бақтарақтардай тігілген. Емгекчі дыйқан елдерідан епкіндің ішкек бүжірмен. Ортосы шаар район, көргөндің көзі сүйінген. Бақтылың ақын тоқомдың портретин илинген. Оозунан шекер тамгандай карап турсаң түрүнөн. Адамдан чыккан жорго экен, айчылык жолго жүгүргөн. Токтогул деген атыңа ошо толкундаймын бүгүннен. Кетмен төбөң арым, аралап током өскөн жер. Орунсуз жерден байманаптан 15 жылга кескен жер. Ак жеринен каралап, айдалып элден кеткен жер. Агынын ыйдап буркураптан аман келгин дешкен жер. Акырың ишиң ак экен, айланып элге жеткен жер. Айдоодо жүргөн күндөрдө баң арман кербес жеткен жер. Өчүн алып манаптана, током талабына жеткен жер. Өнөрүң өркүндөй берсин, чыгармачылык ийгилик болсун. Эми Мейманбек ага айтсаңыз да, сиз көп чыгармачыл адамдар менен аябай көп менен иштештиңиз. Мисалы мына биздин Ырдын пири Ырыспай деген агаларыбызды тартып калдыңыз. Канчалаган обончу, канчалаган ырчы, ушул Жеңишбек агаларыбыз баш болуп, ошол эле Султан Боролдоевдор, ошол эстекелерди бардыгын тарттыңыз да. Негизи эле ошол ырчылык өнөр деп аталат экен жалпы жонунан. Ырчылык, акындык өнөр, дастанчылык өнөр, манас айтуу өзүнүн ордуна коюлуп калды. Ошолордун орду кандай болуп отурат азыр? Мурдагы менен салыштырмалуу азыркы кезде. Мындай алганда телевидение деген жакшы чыгып калган. Мурда илгери заманда айтканда, өздөрү айткандай, эл кыдырып, баягы шам жагып отуруп эме алган азыр жок эми, азайды. Мына теленин күчү менен
Азыр мына көрүп атасыңар, ар жылы бир жылда 2 жолдан деле казак кыргыз айтышы болуп атпайбы? Сонун биз укпаган, биз көрбөгөн кандай сонун татынакай акын жаш балдар чыгып атат. Төкмө балдар, дастанчылар чыгып атат. Мына чачкыга окшогон жакшынакай кыздарыбыз чыгат, жаш кыздар, укмуш үндөрү. Дегеним биздин ууч куру эмес, дагы чыгат. Ошол эле сен айткан Султан Боролдоевдор ал маалда заман талап башка болгон экен. Токторбай акелер өздөрү айткандай сендер даба деп тыйып дегендей капаста жүргөндөй болуп, кийин жумушун эмесин баарын табагал салып турган филармонияга келип кандай ачылып ырдашты. Мына Боролдоевдин бизде менде өткөндө азыр жанагында санарып көтүп атпайбызбы? Ошондо көчүрсөм укмуш сонун ырлар бар экен. Тим эле анын тим эле үнү да башкача коңур. Сөздөрүн тактыгын айт. Эми ошо кишилер бир тарыхта келет экен. Мына Токторбай Жунусовдор комузду албай кеткенде шуруда сап ырдаш эмес беле? Көрүп калдык. Ушундай акындардын эми бир катмары өтөт экен да, толкун. Анан жана айтылып кеткенде бир учур болгон, чындыгында ошол бир акындардын тобу азайып жоголгондой болуп, түңүлүп бараткандай болгондо булак ачылды. Мына Жеңишбектер мисалы, Элмирбек, мына туткучу аллар кандай сонун болчу акел. мындай сондосу мына карап туруп кол чабабыз. Ошон сыңары ага биринчи адамдардын биздин элибиздин ичинде жүргөн ушундай таланттарды таап, колдоп, колдоп алып чыгып, телеге, радиога, сахнага алып чыгыш керек, элди аралатыш керек. Ошондо дагы аны көргөн айылда, ар бир айылда бар. Көргөн жакшынакай балдар, кыздар ой пайда болот. Кичине Кудайдан берген 1% талант берет, калган 90% эмгек дегендей ошол ачылат. Уйкусуна түшүнө кирет, уйкутай албайт. Ошонан ошол Кудай жолун берсе, анан чыгат. Ошон сыңары өзүң айткандай, ак кишилердин көп запистер бизде сакталып. Мына болошогубуз деле комузчу болгон менен анда кичине төкмөчүлүк чымыны бар эле. Ак кишилер мына жазылып калган экен, жакшы ошолордун үндөрү бар. Мен ойлойм, ушу өзүң баштап алып келаткан Актаңдай ана мына ачыш фондундагы татынакай мына сабак берип атпайбы немелер. Жамирбек катышы өзү Элмирбектер жаш балдарды алып келип сахнага коюп, улам айтыштырып бир-бирин. Бул чоң чабак. Өткөндө бир жакшы сөз ой айттың, жакында бир жерден имарат берилген атат, бирөө темирчи болгон атат, ушу жаш балдарды дагы издеп чогултуп айылдан. Кээ бирлеринин чындыгында таланты болгон менен шарты болбойт. Барып келген дегендей жашоонун өзү азыр жеңил эмес. Ушундай таланттар чыгат, менимче Кудай кааласа уктуруу көрсөтүүбүздүн дагы алдыда келечеги. Рахмат. Эми учурдан пайдаланып кесиптештерди куттуктай кетиң эми. Жана башында бир айттым, чындыгында бул телевидение, радио деген азыр ачсаңар бир мына Ош шаарынын ичинде бир жөнөкөй спутниги жок эле ачканда 50ден ашык каналды көрөбүз. Ошон үчүн биздин Ош шаарынын ичинде бир 10-11дей канал иштейт. Жалал Абад, Баткендерди айтпаганда. Ошонун ичинде баардыгы түйшүктөнүп азыркы биздин жаштарды кубанганым ушул техниканы тең-тең мына компьютердик техниканы ушуларды алып, сону алып чыгып, сонун нерселерди жасап атышат. Ошол кесиптик майрамдар кут болсун, үй бүлөлөрүндө, жумушунда, жашоодо дайыма ийгилик болсун. Ошонун ичинде өзүңө да ийгилик, үй бүлө бала чагабыз менен тынч бололук. Биз эми ардагерлер деп коелук, ардагерлер ар кандай учурда башыбызды өткөрдүк. Мынандай камераны мына өмүрөк өзү көтөрүп, өзү жалгыз көтөрө албайт, азыр өзү көтөрүп анаяка алып келип. Анда 6-4 адам араны көтөрүп бияка жылдырчу эле. Светтер калдайган, чоң далдайган лампалар болчу эле. Анын жанында жарым саат отура албайсың. Ушундай катуу ысытат. Мана жакын отурабыз. Тердебей этпейли. Ошонун баары бизде куткусун да. Боло берсин, заман тынчпасын, дагы жакшы нерселерди көрөбүз. Рахмат. Эми сиздин сөзүңүздү коштоп, ошол биздин Чачкейди дагы бир ырдатып алалы. Дагы бир жолу ошол кесиптик майрам үчүн Жеңишбек Шамшиевдин «Кечирип кой» деген чыгармасын ырдап берейин. Balbıldıp gözler eliste, basam
жанымda тұрсам сен естіп, башқаға көңіл бұрылбай дей баяғы күндер елестіп, башқаға көңіл бұрылбай дей баяғы күндер елестіп. Жыл өтті көрбей қалғанға, жық толды жүрек арманға, өкініш мені мыжыға дей өзіңді көрбей қалғанға, өкініш мені мыжыға дей өзіңді көрбей қалғанға. Бұл кезде анын бері жоқ, бұрқырай жүрек телі жоқ. Bir сөзгі анчеле тарынып сен қаяққа кеттің жеге жоқ. Сен үшін дала ырдадым, дағыны келе тырдағым. Кетірген кемчіл мойнымдан кечіріп қойшы жырғалым. Кетірген күнім мойнымдан кечіріп қойшы жырғалым. Кечіріп қойшы жырғалым. Чоң рахмат. Анда емесем, мына сіздерге чоң рахмат. Көрсөтүү да соңуна жақындап қалды окшойт. Біз ушул мына жерде жалаң ақындар, ақтаңдайлар топтолғаннан кейін эми төкө қана балдар эми өзүң баштап, анан Нурсултан улап, Сапике өзүң ушул ыр чылбырын чубатасыңар эми, ана аягында өзүм жыйынтыктайын. Кана баштап бергилечи кана. Nasip kılıp ertege, ün algı menen sınalgı kesiptige kem ayramı. Keltirip kuttukta bugün ırdaylın ordolun oştun baldarı. Bölönüp şanga jatpayбы bugün elterdin dağın aymağı. Boğundu ustatыбыз baş bolup, ağalarmında töş bolup aytıldı keptin dök aymağı. Aytulu kırgız halkımdın ay arıdayım, göngülü bolsun jaydar. Emin eri tenkim ayramın arı kut bolsun. Ушул тармактан иштеген ага жанаң эжелер, ини жана карындаш башыңарда силерден ала тоодой кутконсун. Eyvallah. Жараткан берген жакшылык жалпыңарга бүт болсун. Иштеп жаткан агалар силерде дайым күч болсун. Анын айтып ырдоого бизде акындар да шык болсун. Устаттар салган жол менен биз улап ырдап көрөлү. Улуунун алды куңгусун эми курап ырдап көрөлү. Уруксат берип калган соң эми учур менен төгөлү. Эртең элде майрам деп жал пепирге чыгарган. Мына төкөбүз биздин айткандай, үн алгы менен сыналгы, агаң угарманда көрарман. Жақшылық болып жалпыға, жақшылық сунуп келатат бұлар жамы қырғыз халқына. Дағың арбысын деймін жолдору, ели менен бір болып эсен болсо болгону, аламды чаркайланып. Көрөрмандан айрыбай, ел көрөбүз деп байланып.
ушул жакшылык болсун деп тилеп акындар келип эфирге жалаң жакшылыкты көп тилеп тиленип жаткан чагыбыз жалпың эфир менен радио ошол ачыла берсин багыңыз тойгонго кылып канагат торпок тажанын багалат а биз кыргызга кызмат кылалы кыргыйдай канат сабалап эбегейсиз зор дөөлөт ошол эмгектен гана жаралат устаттар бизди келатат ушул телчитип канатына пааналап жакшылык тилеп жамыга жалпы кыргыз баарына арбысын деп акындык акбатаң алып калкымдан акындардын ырдаткан ушул айланса болот салтыңдан таанысын бүткүл адам журт даңкыңды сенин эл тиер баркыңды кыргыз эл билер арбысын деп тилегиңа ошол аруага айтып жүрөмүн ой барлык азамат. Eltiyerдің қадырын, телевидение қадырын ырдағыла деп тұрған соң ақындар қантып тартынсын, ақындар қантып дал болсын. Қағылайын жамааты, іштеген кезден арыдайын жүрегің өрді жал болсын. Телерадио компания кесиптештердің барысын, ой, анан жарықтан аман бар болсын. Ой бәлі. Ой, жанатан берің үшінтіп ақын ұрчы сайрады. Көріп жатқан терені қалқымдың көні жайдары. Ой, шаңғат olsun арыдайым. Инибиз айтып өткөнде елті-елдің аймағы. Құтты болсын ертеңки қалқымдың телерадио майрамы. Ой бәлі. Мұндыре радио, телерадионың тармағын кичинен иштеп қалған жайым бар Котормон ошол тарапта. Тарыхын айтып өтөйін, Құдай таалам ушинтип, биздин акын кылып той жаратса, аны айтканын себебин таасындап айтып берейин. Котормодон иштедик, далайнанын тиштедик, ал жака кирген кезекте режиссеры бир башка, уйн оператор бир жакта, баарысы бирдей чогулуп, баарысы бирдей отуруп, баарысын анын жазабыз. Аяқ эмгек менен ошентип, алгалап кадам басабыз. Анан Америка менен карачы немистердин баарысын кыргызча сүйлөтүп минтип жатабыз. Азыр сапар айткандай жети дубан жергени ырас сапарым азыр айткандай биз таң калтырып келебиз дүйнөдө канчаң элдерде анткенин 54 өлкө көрөт деп сабалап жаткан чагыбыз эфирден ошол дүйнөнү аралап жаткан чагыбыз эртеден бери карачы эрмек болуп агалар шаңга бөлөндү биздин залыбыз эң негизгиси тилейлик өмүрбек менен бу элде мейманбектей агалар устаттар жанда турганда аман болсок тилеймин ала тоодо баарыбыз анткенин актаңдайда чакырып бүгүн куттук айтканда чагыбыз кур чалган элдин төрүндө элтиерде жамаат бар эркек аял карачы баарына тилейм ден соолук жана дагы кесиптеш бүтүндөй кыргыз жергеде эмгектенип жатышкан оператор балдар бар режиссер дагы бар үндүң ошол жазышкан анча мынча жакшылар ак тилекти кабыл ал анткенин эфирдин ошол көзөмөл кыла турган эжелдер болбосун элтиерди башкарган бүтүндөй жакшыларың дагы бар эң негизгиси майрамыңар кут болсун эфирден анда кабыл ал азыр аксакалдар айткандай
жаңыra берсин ушинтип акында сөздүндөй чеберем. Төгүлө берсин ушинтип төкпөлөрдүн эмгеги. Эфир ушуну менен соңуна чыкты туугандар. Кийинкисин туугандар жаңы жылда көрөлү.